9 май жеңиш күнүнө арналган салтанат өлкөбүздүн ар аймагында өткөрүлүп жаткан учуру мына биз турган бала бакчада дагы өзүңүздөр көрүп тургандай коз көйнөктөрдү кийип жана аскердик форма менен мынакей мындай иш чара өткөрүлүп жаткан учуру бул жерде жаш жеткинчектер өздөрүнүн таланттарын тартуулап ата мекендик согуштун улуу ардагери дагы конок болуп кетти. Бүгүнкү кече жөнүндө жалпы эле маалымат берип өтөлү, биз менен чогуу болуңуздар. Бала бакчадагы салтанаттуу кечеде кичинекей бөбөктөр улуу жеңиш күнүнө арналган ырларды ырдап, аскер кийими менен сахналаштырылган кыска номерлерди көрсөтүп, өз таланттарын тартуулашты. Бир айдан бери даярдык көрүлүп келген бул иш-чара үчүн атайын көргөзмө галерея уюштурулган. Ага бөбөктөр ата-энелери менен бирге жасаган кол эмгектери коюлуп, согуштагы курал-жарактар жана шаймандардын сөлөкөттөрүн өз фантазияларына жараша жасап келип коюшкан. Силерге жеңиш күнү менен куттуктайбыз. Ушу биздин ата-бабаларыбызга рахмат, ушу биздин тынчтыкты ушу орнотуп, ушу бизге ушу бактылуу балалыкты алып келген үчүн бизге ушул биздин жеңиш күнүнө арналган ушул башка ушул биздин элибизди ушу жеңиш күнү менен куттуктайбыз. Улуу ата мекендик согуштун ардагери Асбек Жумашевди байбичеси Эсенбүп апа менен бирге бул кеченин кадырлуу коногу катары чакырышкан. Бөбөктөрдүн таттуу тили жана жеңиш күндү тартуулаган үчүн таазим ырлары аларга чоң эргүүнү тартуулап турду. 9 май жеңиш күнүңөр менен куттуктаймын. Кыргыздын жакшы уул кыздарынан болгула. Балдарым бактылуу болсун. Таалайлуу болсун, өмүрлүү болсун. Заман, гасыр кенен болду. Согуш деген биз көргөн согуш болбой. Бактылуу, таалайлуу, өмүрлүү болгула. Бүгүн айланайын жеңиш күнү экен. Мына кичинекей балдарыбыз жакшынакай өз милдетин аткарып, ата-энелерге концерт берди, ырдап берди, сүйлөп берди. Ошол балдардын келечегин тилейбиз айланайын. Аман болсун, ден соолукта болсун, оорубасын, эл журтун сыйлаган эл баласы болсун, журт баласы болсун. Ошо балдарым. Таң эрте 7:30 башталган бул иш-чара баштан аяк мыкты даярдыктын негизинде тартууланганы байкалып турду. Наристелер менен иштөө канчалык кыйын болсо дагы, жеткиликтүү деңгээлде тартуулап берген тарбиячылар өздөрү дагы аскер формаларын кийип келишкен. Мындай эмгектери үчүн ата-энелер дагы бала бакчанын жалпы жамаатына ыраазычылыгын билдиришти. Бүгүнкү өтүп жаткан ушундай иш-чарасы ушул эле бакчада эмес, бардык бакчаларда болуп турушун мен каалайт элем. Ушул бакчанын тарбиячыларына чоң рахмат. Ушундай балдарга ата мекенди коргоого үндөп ушундай тарбия берип жаткандыгы үчүн мен чоң ыраазычылыгымды билдиргим келет. Жеңиш майрамыңыздар менен куттуктайбыз. Эч ким эч качан эч нерсе унутулбайт. Келечек ээлери болгон жаштарга улуу ата мекендик согуш тууралуу жана андагы биздин ата-бабаларыбыздын улуу жеңиши тууралуу маалымат берүү бүгүнкү биздин милдетибиз. Элнура Калыкова, Самат Исмаилов, НТС Таң шоу. Жеңиш майрамы